Бишкекте 100 килограммдык таттуу токоч жасалды. Бул Кыргызстандагы эң чоң токоч катары катталып рекорд коюлду. Ал шаар тургундарына акысыз таратылды. Масленица майрамы Евразия паркында уюштурулду. Пирог белгилүү эмеси болуп, десерт болуп эсептелинет экен. Ошол себептен бизге сметановый, малиновый кылды. Буга 6 киши даярдадык. Түнү менен даярдап чыктык да. Өткөн бир жумада 50 миңден ашык адам Евразия паркында Масленицаны майрамдашты. Ал эми ачылгандан бери коноктордун саны 1 миллиондон ашты. Салтанаттуу иш-чарага Россиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Бакунов катышты. Парк Евразия отмечалась Масленичная неделя. Евразия паркы өлкөдөгү жана Борбор Азиядагы эң чоң парктардын бири. Ал Кыргызстан менен Россиянын достугунун символу катары түзүлгөн. Мындан арыда евразиялык жана улуттук майрамдарды өткөрүүчү негизги аянтча болуп кызмат кылат. Парк также будет адаптироваться под местные наши национальные праздники. Эс алуу аянтчасы да өзгөчө. Программа бардык курактагы конокторго ылайыкталган. Бир жума бою оюн-зооктор уюштурулуп, башкы сахнада орус элдик ансамбль өнөр көрсөттү. Дем алыш күндөрү конокторго ысык куймак жана чай сунушталды. Белгилей кетсек, Масленица славян элдеринин салттуу элдик майрамы. Ал кышты узатуу жана жазды тосуп алуу менен байланышкан. Бермет Ушункулова, Шамин Болотбек уулу, ЛТР, Бишкек.